Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'alanın jardamı menen бүгүн китебибизди улантабыз. Бүгүн 5-чи сабак. Китебибиз Ашру Каваид фи Таският ан-Нафс, жүрөктү же напсини тазалоонун 10 эрежеси. Бүгүн 4-чү эрежеге жеттик. Буга чейин 3 эрежени алган болчубуз. 3 эреже. Бүгүнкү 4-чү эрежебиздин аты Ал-Каидатур Рабия, 4-чү эреже. Шейх айтат: иттихадул усва вал кудва. Өзүбүзгө бирөөнү үлгү алуу же өрнөк алуу, ошо үлгү тутуу бирөөнү. Эми ким жөнүндө айтылып жатат? Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу айтылып жатат. Эми адам жүрөктү тазалоонун дагы бир эрежелеринин бири бул эмне экен? Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчигендик. Качан адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды үлгү тутуп, анын жолун карманып жүргөн болсо, мына ушул дагы өзүнүн адамдын жүрөгүнүн таза болуусунун бир эң башкы бир себептеринин, бир эң башкы эрежелеринин бири болуп эсептелет. Эми бул тууралуу Аллах Таала айтат. قال الله تعالى عز وجل. Allah Taala aytat, bul jakta aytat. Şeyh keltiret ayatты: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Allah'tın elçisinde deyt. Allah'tın elçisinde sizler üçün en jakşı үлgü boldu deyt. Allah'tın elçisinde deyt. Sizler üçün en jakşı, en sonun үлgü boldu deyt. Liman kana yarjullaha vel yevmil ahir ve zakarallaha kesira. Emi bul үлgü deyt. Bul kim üçün? Kim Allah'ka jana kıyamat күнгө ümit kılgan bolso, jana Allah'ты көп-көп eskergen bolso, Allah'ты көп-көп eskerip Allah'ka jana kıyamat gününe ümit kılganдар üçün bul үлgü deyt. Эгерде биз Аллахка жана кыямат күнгө үмүт кылган болсок, демек эмне экен? Биз үчүн эң жакшы үлгү бул ким? Аллахтын элчиси, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жана Ибн Касир рахимахулла бул аяттын тафсиринде мынтип айткан: "Хадил ая ал-карима аслун кабирун фи таасси би расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам фи аквалихи ва афалихи ва ахвалихи." Бул аят, бул ушул улуу аят, Курандын улуу аяты, бул биздин динибиздин дейт. Биздин ушул динибиздин улуу бир негиздеринин бири бул эмне экен дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчигендик экен. Ошону баяндай турган аяттардын бири дейт. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмнесинен ээрчийбиз дейт? Анын айткан сөздөрүнөн, анын кылган амалдарынан жана анын абалдарынан. Жалпы эле анын абалдарда кандай учурларда өзүнүн абалы кандай болгон, ушул бардык иш аракеттеринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчигендик дейт. Бул аят тууралуу кыскача токтоло кетсек, айтып атпайбы? Аллах Таала айтат: "Аллахтын элчисине силер үчүн эң жакшы үлгү болду" дейт. Эми Аллах Таала өзү бизге ушинтип айтып жаткандан кийин, демек Аллах Таала өзү күбөлүк келтирип жатат. Эмне деп жатат? Аллахтын элчисинде силер үчүн эң жакшы үлгү болду дейт. Эми бул эмне? Бул жөн эле кабарлап жатабы Аллах Таала бизге? Жок. Демек, ошол Аллахтын элчисин силер өзүңөргө үлгү алгыла. Анын артынан ээрчигиле деген да буйрук камтыйт бул аят. Анткени билебиз, үлгү бул эки түрдүү болот. Жакшы үлгү бар жана жаман үлгү бар, туурабы? Эми жакшы үлгү, бул жакта Аллах Таала айтып жатат, эмне дейт? Мына Аллахтын элчиси силер үчүн эң жакшы үлгү дейт. Анан ошондой эле жаман үлгү бар. Жаман үлгү деген эмне? Качан адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан эмес, андан башка жолдорду карманып ээрчип жүргөн болсо, бир адашуу жолдорбу, кандай туура эмес жолдорду карманып жүргөн болсо, ошонун баары жаман үлгү, туурабы? Жаман үлгү. Жана ар бир пайгамбар өзүнүн элине келгенде, Аллахка чакырып, туура динге чакырып келгенде, алар ошол жаман үлгүнү ээрчип кетишкен. Туура үлгүнү карманбай, Аллахтан келген пайгамбардын артынан ээрчибей, туура эмес үлгүлөрдү ээрчип кеткен. Ошол тууралуу алар айтышкан: "Инна важадна абана аля умма ва инна аля атарихим мухтадун" деп. Биз бир гана өзүбүздүн ата бабаларыбызды бир диндин негизинде тапканбыз дейт. Бир динди тапканбыз, жана бир эле биз алардын жолунун артынан эле ээрчип бартабыз деген. Ушул мына шек күмөн эмне деп айтышат? Мына көп адамдарга пайгамбардын жолуна кайталы, сүннөткө кайталы, динге кайталы десе эмне деп атат? Жок, биздин ата бабабыз динде андай болгон эмес. Биздин ата бабабыз андай жолду кармаган эмес деп айтышат, Бул ошол ата бабалардын жолу ушундай, андай нерсе биздин ата бабаларыбызда болгон эмес деген бул ушул шек күмөн. Бул биздин эле учурда айтылган шек күмөн эмес да. Бул билишибиз керек. Ар бир пайгамбар келгенде ошол пайгамбарга каршы чыккан коомдору ошо өздөрүнүн элчилерине ушинтип айтышкан. Сен келдиң бул нерсе, бирок мындай нерседе биз өзүбүздүн ата бабабызды тапкан эмеспиз. Жана биз жөн эле ата бабабыздын артынан эле ээрчи беребиз деп айтышат. Ошентип өздөрүнө жаман үлгү алып алышкан. Анан буларга кантип жооп беребиз? Биринчиден айтабыз, мүмкүн ата бабаң туура жолдо болгондур. Ошо биздин ата бабабыз мүмкүн туура жолдо болгондур. Биз болсо мүмкүн мына биз өзүбүз алар ушул жолдо деп биз өзүбүз туура эмес нерсени карманып жүргөндүрбүз. Мүмкүн биздин ата бабабыз туура жолдо карманып жүргөндүр. Биз аны кайдан билебиз? Биринчиден. Экинчиден, эгерде ата бабабыз туура эмес жолдо болгон болсочу? Эгерде ата бабабыз акыйкатты билбей калган, аларга акыйкат жетпей калган болсочу? Анан бизге акыйкат жеткен болсо, биз аны карманбай койгон болсок, анда эмне биз эми адашууну карманып кетишибиз керекпи? Жок, эмне биз акыйкатты ээрчишибиз керек, кандай болгон болсо дагы. Мүмкүн ошо биздин ата бабабыз аларга ошо туура жол жеткенге мүмкүн ошолор туура жолдо карманып кетишмек, биздей болбой. Ошондон эмне экен? Бул мына ушул туура эмес үлгү
Жаман үлгү деген бар, жана туура жакшы үлгү деген бар. Демек Аллах Таала эмне деп мына Аллах Таала биздин баарыбызды жараткан Аллах субханаху ва тааля мына өзү эмне деп айтып жатат? Силерди үчүн дейт, Аллахтын элчисине эң жакшы үлгү болду дейт. Эң жакшы үлгү болду дейт. Жана мына Хасан аль-Басри рахимахуллах айткан сөзү бар. Айтат: "Кала каумун аля ахдин набий саллаллаху алейхи ва саллям. Инна нухиббу раббана. Инна нухиббу раббана" дейт. Мына Хасан аль-Басри рахимахуллах айтат. Бул айткан сөзүн деген имам ат-Табари тафсирине келтирет. Минтип айтат: "Пайгамбардын учурунда" дейт, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде бир адамдар келип айтышты дейт. Минтип айтышты дейт: "Биз өзүбүздүн Роббибизди жакшы көрөбүз. Биз Аллахты сүйөбүз. Биз Роббибизди сүйөбүз" деп айтышканда, ошондо Аллах Таала мындай аятты түшүрдү дейт. Фанзалаллаху таала хадил ая. Бул аятты ошондо Аллах Таала түшүрдү дейт. Эмне деген аятты? "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах." Айтканың, эгерде силер Аллахты сүйсөңөр, эгерде силер Аллахты сүйгөн болсоңор, анда эмне дейт? Менин артыман ээрчигиле. Ошондо Аллах Таала силерди сүйөт. Ва яхфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим. Жана Аллах Таала силердин күнөөңөрдү кечирет, жана Аллах кечиримдүү жана ырайымдуу дейт. Мына бул аят шейхтер дагы, алымдар да ментип айтат, аятул михна деп дагы айтат. Мындай сынай турган аят. Мына адам ошол качан айтып жатканда, мен Аллахты сүйөм деп айтып жатканда, ошол сүйгөнүндө, ошол жарыялап жатканда, ошол айтып жатканда чыны айтып жатабы же жөн эле сөз тили менен айтып жатабы, ошону кантип билсе болот? Мына ушул аят аркылуу. Мына адам мына ушул аят менен өзүн сынаш керек. Эмне деп айтат Аллах Таала? Айтканың, эгерде силер пайгамбар Аллахтын элчисине, Аллах Таала буйрук кылып атат. Айтканың дейт, адамдарга айтканың. Эгерде силер Аллахты сүйсөңөр, силер өзүңөр айтып жаткандай, кабарлап жаткандай, чынында Аллахты сүйсөңөр, анда эмне дейт? Анда менин артыман ээрчигиле. Мына ошол сүйгөнүңөрдү тастыктап, менин артыман ээрчигиле дейт. Мына бул жакта да эмне экен? Демек кимде ким айтып атса, мен Аллахты ээрчим дейт, мен Аллахты сүйөм дей турган болсо, бирок пайгамбардын артынан ээрчибесе, демек ал биринчи айткан сөзү жалган. Анткени ошол айтканы эмне менен тастыкталат экен? Мына пайгамбардын артынан ээрчигендик менен тастыкталат. Аллахты сүйгөн болсо, Аллахтан келген ээрчинин артынан ээрчи. Аллахтан келген элчинин артынан ошол элчинин жолун карман. Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни. Айтканың, эгерде силер Аллахты сүйсөңөр, анда менин артыман ээрчигиле. Ошондо эмне дейт? Юхиббукумуллах ва яхфир лакум зунубакум. Ошондо Аллах Таала силерди сүйөт, жана силердин күнөөңөрдү кечирет. Валлаху гафурур рахим. Аллах Таала чындап эмне дейт? Кечиримдүү жана ырайымдуу. Мына анан алымдарда, арабтарда айткан сөз бар да: "Лейса шану тухиб, валакин шану тухаб" дейт. Сен сүйгөн маанилүү эмес дейт. Сен сүйөсүңбү? Бул маанилүү эмес. Сени сүйөбү? Мына ушул маанилүүрөөк дейт. Мына булар айтып жатат, биз Аллахты сүйөбүз деп. Макул. Ооба, силер Аллахты сүйгөн, бул бирок өтө маанилүү эмес. Аллах Таала силерди сүйөбү же сүйбөйбү? Мына ушул маанилүү. Мына ушуга көңүл бургула деп айтабыз да. Ооба, силер жарыялап жаткансыздар, Аллахты сүйөбүз деп. Мүмкүн силерди Аллах Таала жек көрүп жаткандыр. Мүмкүн силерди Аллах Таала сүйбөй жаткандыр. Мына ошон үчүн мына Аллахтын сүйүүсүнө кантип жетет экенбиз? Мына бул аятта айткандай, менин артыман ээрчигиле дейт. Мына пайгамбардын артынан, Аллахтан келген элчинин артынан ээрчисек, ошондо дейт, Аллах Таала силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет дейт. Мына буякта да шейх айтат, Аллахтын элчисинин артынан ээрчүү, анын жолун карманып жүрүү, бул адамдын Аллахты сүйүүсүнүн дейт, Аллахты сүйгөндүгүнүн чыныгы ошо тастыктоочу далил дейт. Ал чыныгы Аллахты сүйөбү, сүйбөйбү? Мына ушуну эмне аркылуу билсе болот экен? Ал Аллахтын элчисинин артынан ээрчигендик менен. Анткени мына бул жакта дагы айта кетиш керек да, мына Аллахтын элчисинин ошо пайгамбардын жолун карманып жүрүү, анын артынан ээрчигендик, анын туура жолунда болуу, бул чыныгы ошол анык жүрөктүн ошо напсинин тазалыгынын белгиси да. Чыныгы жүрөктүн таза болуусу эмне менен болот экен? Пайгамбардын жолунан карманып жүрүү менен болот. Жана эгерде адам пайгамбардын жолунда болбосо, Аллахтын элчисинин жолун карманбаса, мындай адам бул нерсеге, ошо жүрөктүн напсисин таза болуусуна жете албайт. Ал канчалык өзү жарыялап, канчалык айтып жүргөн болсо, жүрөгүм таза деп, бирок пайгамбардын жолун карманбаса, ал андай нерсеге жетпейт. Анын жүрөгү таза болбойт, напсиси тазаланбайт. Муну эмнеге айтып жатабыз? Анткени шейх айтат бул жакта, көп ошол адашуулардын имамдары, адашуулардын жол башчылары, көптөгөн кандай деген ар кандай адашкан жолдор бар, туура, адашкан тайпалар бар. Адашкан башка диндер бар, же эмнени бар, же исламга өздөрүн жабыштырып жүргөн бир кандайдыр бир адашкан тайпалар бар. Ошолордун башчылары, жол башчылары адашуудагы ар бир заманда бир андай кандайдыр бир туура эмес жолдорду ушу динге киргизишет. Бир ойлоп табышат дагы, анан динге киргизишет бир кандайдыр бир туура эмес жолдорду. Жана алар айтышат, мына ушулар аркылуу биздин жүрөктөрүбүз тазаланат дейт. Мына ушулар аркылуу биз оңолобуз, ушулар аркылуу биздин напсилер таза болот деп айтат. Мына ушулар аркылуу биздин жүрөктөрүбүз тарбияланып, туураланат дейт. Биздин Аллах менен болгон байланышыбыз бекемделет дейт. Жана ушундай сыяктуу кандай бир жарыяларды, бир кандай сөздөрдү айтып жүрүшөт, эч кандай далилсиз элечи. Мисалы булар мындай жолдор бар да, айтышат, мисалы элдерге, мындай адамдарга осуят кылышат да.
коомдон бөлүнүп эле, адамдардан, жамааттан бөлүнүп өзүнчө бир жака кеткиле дейт. Бир үңкүргө же ушундай бир караңгы жерге баргыла, жана ошол жерге барып туруп бир өзгөчө бир өздөрүнүн бир эскерүүлөр, зикирлери бар, ошолорду айткыла дейт. Ошолорду кайталап көп айтсаңар дейт, ошондо анан жүрөгүңөр таза болот дейт да, субханалла. Эч кандай далилсиз эле, эч кандай Куран сүннөттө келбеген нерсе аркылуу булар ошондой эмнеге, жүрөктүн тазалоосуна, мындай жүрөктүн тазалыгына жетебиз деп айтышат. Кандайдыр бир сөздөр бар, бир өзгөчө. Ошолор аркылуу айтышат, булар айтышат, ушулар аркылуу биздин нафслерибиз тарбияланып, жүрөктөрүбүз тазаланат дейт. Мунун баары тең жалган жарыялар. Мунун баары тең жалган. Анткени биз буга чейин эрежени эмне деп айттык? Нафсинин таза болуусу бул эмне аркылуу болот? Бир гана пайгамбардын жолу аркылуу болот. Башка жол менен болуу мүмкүн эмес. Эми муну кандай түшүнсөк болот? Аны муну кандай түшүнөбүз? Муну түшүндүрүп кеткен Ибн Кайым рахимахуллахтын айткан сөзү бар. Бул Ибн Кайым айткан сөзү Мадариж ас-Саликин китебинде келет. Айтат: "Таскиятун нафс нуфус ас'абу мин иладил абдан ва ашад." Бул билиш керек да. Нафсинин таза болуусу, нафсинин жүрөктүн оңолуусу, тарбиялануусу, туура болуусу бул дененин дарылоодон дагы, ушу денени оңдоодон дагы бул оорураак нерсе. Биз билебиз, мисалы кайсы бир адамдын денеси бир жери ооруп аткан болсо, аны дарылоо бул оор нерсе, туурабы? Кыйын, бул жеңил эмес. Туура дарылаш керек, буга аракет кылыш керек. Ал эми нафсини, жүрөктү тазалоо, бул жүрөктү оңдоо, жүрөктү дарылоо, бул андан дагы оор нерсе дейт. Андан дагы оорураак нерсе дейт. Эми мындай дейт да, кимде ким эгерде өзүнүн жүрөгүн дарылагысы келген болсо, ушул өзүнүн нафсисин дарылап, туралагысы келген болсо, кандайдыр бир ыкмалар менен, бир аракеттер менен, же бир жалгыз бир жака жанагындай үңкүргө кетип калып, ушундай бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң башкысында пайгамбардан келбеген бир жолдор менен бир ушундай нафсисин тазалайм дей турган болсо дейт. Бул жакта Ибн Кайым айтат, бул кимге окшош дейт? Бул жанагы бир ооруп калган адам өзүнүн оюна келген нерсе менен эле өзүн дарылап атканга окшош дейт. Өзүнүн оюна бир нерсе келет, анан ошол могу мага пайдалуу болсо керек, ушул аркылуу мен шифа табат болушум керек деп эле өзүнүн ою менен эле өзүн дарылап жаткан сыяктуу да. Эми бул жакта мына шейх айтат Ибн Кайым рахимахуллах, "Ва айна яка рa'юху мин ма'рифати табиб" дейт. Эми анын ою, ошо өзүнүн башына келген эле ою, ошол хадистин, ушул тууралуу доктордун, чыныгы ушул тууралуу билген хадистин доктор менен, ошо доктордун илими менен тең келе алабы? Жанагынын башына келген ою жана доктордун илими, ушул эки нерсе тең боло алабы дейт. Ушул эки нерсе тең боло алабы дейт. Эми муну эмне? Ана улансын айтат, "Фар-русулу атибаул кулуб." Элчилер дейт, элчилер. Булар жүрөктүн дарыгерлери, жүрөктүн докторлору кимдер экен? Элчилер. Мына ушуну биле алыш керек да. Мына жүрөктү, нафсинин докторлору, дарыгерлери булар элчилер. Жана жүрөктүн таза болуусуна, жүрөктүн оңолуусуна, ар кандай бир оорулардан, бир дарттардан тазаланып, жакшылыкка жетүүсү жүрөктүн бир гана алардын жолу аркылуу болот дейт. Бир гана толук ошол элчилердин жолуна баш ийүү менен, алардын артынан ээрчүү менен эле бул нерсеге жетүү болот дейт. Жана жардамды эмне дейт? Аллахул мустан дейт. Анан ал эми бул турада бул нерсе үчүн дейт, Аллахтан жардам сурайбыз дейт. Аллахтан жардам сурайбыз дейт. Мына Аллах таала бул чыныгы жардам сурап кайрылчу зат. Эми эмнени түшүндүк бул шейхтин айткан сөзү менен? Адам бир ооруп калган болсо, мисалы ооруп калган болсо, бул эмне болот? Өзүнүн ою менен өзүн дарылайбы? Жок, андай болуш мүмкүн эмес. Бул сөзсүз эмне кылат? Бир дарыгер издейт. Болгондо дагы эң жакшы дарыгерге барат. Ким жакшы билет деп адамдар менен кеңешип, ким мен ушундай катуу бир дартка чалдыгып калдым. Эмне, кандай, ким жакшы билет экен, ким жакшы дарылайт экен деп издейт, туурабы? Эми суроо, жүрөктү таза болдучу. Динди карманууда эмне болуп калды? Биздин заманда эмне болуп калды? Адам кимде болсо эле ого берет. Азыр динден дагы ар ким сүйлөт, мисалы дарыгерликтен, мисалы медицинада ар бир эле адам сүйлөй береби? Жок, билет, бул сөзүн бирөө бир дарылар тууралуу же бир айыгы тууралуу бир нерсени сурай турган болсо, билет, мунун артынан кесепети бар деп. Мен азыр бир нерсе бирөөгө мүмкүн бир туура эмес жолду көрсөтүп коюшу мүмкүн. Ал өзүн дарылайм деп мүмкүн өзүнө зыян келтирип алышы мүмкүн деп ойлонот, турабы? Эми динге эмнеге мынчалык кайдыгер мамиле? Адам эгерде денеси бир денесинен бир ооруга чалдыкса, эмне болот? Эң эле оор дегенде мүмкүн ошол оорусу аркылуу мүмкүн кайтыш болуп кетер. Кайтыш болуп кетет дагы, болду. Ал оорусу аркылуу мүмкүн ага кайра жакшылык болуп караалы. Ошол оорусу кыйналган аркылуу мүмкүн Аллах аны кечирип коер. Ал эми эгерде дини бузулган болсочу, адамдын дини бузула турган болсо, адамдын жүрөгү бир дартка чалдыккан болсочу, бул жакта эмне? Элдин баары эле сүйлөй берет дагы, жана мунун динде сүйлөгөндүн кесепетин билишпейт. Анан ошондой эле, мисалы жанагы айттык го, ооруп калган, ооруга чалдыгып калган адам эмне? Эң жакшы докторду издейт, турабы? Эми эгерде динди тууралыкты, туура жолду издеп жүргөн адам бул жактан эмнеге баардын эле ого берет?
Оңго солго ким эле дин тууралуу сүйлөгөн болсо эле, бир эки аятты билген болсо ошонун баардыгы ой берет. Жок, бул жактан дагы караш керек. Бул жактан ошол жанагы дарыгерликте эң жакшы адисти, туура ушундай жакшы билген адамды издегендей эле, бул жакта да динде дагы андан дагы көбүрөөк кылдаттык менен караш керек. Анткени дене оорусу бул дүйнө менен эле байланыштуу, а жүрөк оорусу бул акырет менен да байланыштуу болуп атпайбы? Адам эгер тамакка отравление болсо эмне болот? Тамакка отравление болгон болсо, эмне эң көп дегенде, эң оор дегенде эмне ошо бул дүйнөдөн эле кайтыш болуп кетиши мүмкүн туурабы? А эгер дини отравление болгон болсочу, жүрөгү отравление болгон болсо эмне болот? Ал адам өлүп да кутула албайт алдарттан. Өлгөн болгондо өлсө бул дүйнөдөн кайткан болсо, мына ошондон азабы башталат. Ошондон эмне? Мына биз жолубузду биринчи тандашыбыз керек, карашыбыз керек. Чынында кимден илим алып жатабыз, кимдин артынан ээрчип жатабыз? Эң башкы кимдин артынан ээрчишибиз керек? Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчишибиз керек. Мына чынында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карманган дин кайсы экен? Мына ал мен кылып жаткан ибадаттар чынында сүннөткө туура келет бекен? Мен ишеним деп ишенип жүргөн, мен жүрөгүмдө болгон ишеним, пайгамбардын ишенимине туура келет бекен? Ушуга көңүл бурушубуз керек. Анткени эмне дедик? Мына бул жакта шейх айткан сөзү мага караса кандай маанилүү сөз. Элчилер булар жүрөктөрдүн дарыгерлери дейт. Жүрөктөрдүн дарыгерлери. Ошондуктан жүрөктү жанагындай шейх айтып атат, адам өзүнүн ою менен өзүн дарылайбы? Жок. Эмне кылат? Адисти издейт, доктурду издейт. Ал эми ким эгерде жүрөгүн тазалоого, туура динге өзүнүн ою менен эле келем деп ойлоп аткан адам, бул жанагы доктурларга кайрылбай эле өзүнүн ою менен дарыланып жаткан адам окшош. А кимге кайрылыш керек? Дарыгерге кайрылыш керек. А жүрөктөрдүн дарыгерлери кимдер? Булар элчилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жүрөктүн дарыгери. Мына ошо демек ошонун жолун кармаган болсок, мына ошон үчүн мына жана сабактын башында айткан эреженин мына мааниси ушул. Эмне деп айттык? Адам жүрөктүн тазалоосуна бир гана пайгамбардын жолун ээрчи менен гана жетиши мүмкүн. Жана эмне билебиз, маанилүү эреже бар биздин динибизде. Бардык амалдар болбосун, эгерде адам динден деп кыла турган болсо, ошол кылган ишине пайгамбардан болгон буйрук болбосо, мындай иш кабыл болбойт. Мындай иш ошол кылган адамдын өзүнө кайтарылат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизден келген хадисте, бул хадис Бухари Муслимде келет. Ана Муслим деген риваятында мынтип айтат: "Ман амила амалан лейса алейхи амруна фахварат." Кимде-ким бир кайсы амалды кылган болсо, бир кайсы ишти кылган болсо, кылган ишине бизден буйрук болбосо, ал иш кайтарылат дейт. Ал иш кабыл болбойт. Мына ушул эрежени, мына ушул хадисте, Айша энебизден келген хадисти биз жаттап алышыбыз керек дагы. Мына ар дайым мындай өзүбүзгө эреже катары кармап жүрүшүбүз керек динибизде. Эмне деп атат? Ким бир иш кылса, ошол кылган ишине бизден буйрук болбосо дейт. Кимден? Бизден деген Аллахтан же Аллахтын элчисинен буйрук болбосо ошол ишке динден деп. Демек ал иши кабыл болбойт дейт. Ал иш кабыл болбойт. Мына ар бир ишти кылбаса, кандай гана бир динден деп бир ишти, ибадатты кылбайлы, биз өзүбүзгө суроо берип турушубуз керек. Ушул мен кылып аткан ишиме Аллахтан жана Аллахтын элчисинен буйрук барбы? Көрсөтмө барбы деп. Андай болбосо, демек ал иш кабыл болбойт. Ал иш кабыл болбойт. Мына бул тууралуу, ушул аят тууралуу улуу имам Суфьян ибн Уяйна, улуу табииндерден болот, табииндердин улуу алымдарынан болгон. Ал айткан сөзү бар, рахимахулла. Бул айткан сөзүн дегенде Хатиб аль-Багдади мукаддимасы ошондой китебинде келтирет. Ал айтат: Суфьян ибн Уяйна: "Инна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам хуа мизанул акбар." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дейт, бул улуу, эң улуу бир тараза дейт. Бул тараза сыяктуу. Фа алейхи турадул ашям. Ал аркылуу дейт, амалдар билинет дейт. Кайсы бир иштердин баары эмне? Ошол тараза аркылуу таразаланат. Ала хулукихи ва сиратихи ва хадихи. Анын адеп аклагы менен, анын жолу менен, анын ошол өмүр баяны менен, ушул аркылуу эмне? Иштер, ошо амалдардын баары тең ошо менен таразаланат дейт. Жана айтат: "Фама вафакаха фахуал хак ва ма халафаха фахуал батил." Жана кайсы бир иш ошого туура келген болсо, ошого топ келсе, ал демек акыйкат. А кайсы бир нерсе, кайсы бир иш ошого каршы келе турган болсо, ал адашуу дейт. Мына эң жөнөкөй, мына көрдүңөр. Биздин динибиз эң жеңил дин, эң жөнөкөй дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир нерсени кылдыбы, ошонун биз кылып аткан ишибиз ошонун жолуна туура келдиби, топ келдиби, демек альхамдулилля. Альхамдулилля. Ошол туура жол. Ал эми кылып аткан ишибиз ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолуна туура келбей калдыбы, карама каршы болуп калдыбы, демек ал нерседен биз алыс болушубуз керек. Анткени ал нерсе адашуу. Жана мына биздин темабыз тууралуу, демек кимде-ким эгерде өзүнүн напсиси, өзүнүн жүрөгү таза болуусун каалаган болсо, эмне кылыш керек экен? Пайгамбардын артынан ээрчигенге аракет кылыш керек. Анын жолун карманууга, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өзүнө үлгүгө алууга, анын жолунан, анын өмүр баянынан өзүнө өрнөктөрдү алууга, ошого болгон аракетин жумшаш керек. Ошол менен бирге ар бир бидаттардан, динге киргизген жаңылыктардан, кандай бир ойлонуп тапкан бир жолдордон, ушунун баарысынан адам алыс болуш керек. Ошол нерселерде жүрөктүн тазалыгы бар деп адамдарга жарыялап жаткан болсо, айтып жаткан болгон болсо дагы,
Анткени биз бага чейин айттык, жүрөктүн таза болуусу бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу аркылуу болот. Жолу аркылуу болот. Эми бул бүгүнкү сабакта мына бул теманы эки улуу хадис менен бүтүрүп коелу. Бул ушул теманы бизге дагы анык баяндап кете турган хадистерден биз билишибиз керек да. Мына буга чейин дагы бир бул жакта айтпай калдык. Сүннөттү кармануу, мына бул биз билишибиз керек да. Сүннөттө адам сүннөттү кармап жүргөн болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун кармап жүргөн болсо, билиш керек, демек ал адам ошол адашуудан аман калган. Кандай бир жамандыктан, бактысыздыктан сак калган адам деп өзүн альхамдулилля деп Кудайга шүгүрлөр келтире берсе болот. Анткени имам Малик рахимахуллахтын айткан сөзү бар. Ас-суннату сафинатун нух деген. Бул сүннөт дейт. Бул Нухтун кемеси деген. Ошо Нух пайгамбардын кемеси болгон турабы? Мына ошонун кемеси сыяктуу дейт. Ким ошону кармаган болсо, ал аман калды дегендей. Демек биз ушуну билишибиз керек. Анан бул жакта темабызга байланыштуу айтып атпайбыз, жүрөктүн таза болуусу эмнеге пайгамбардын жолу менен болот? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөгү эң жакшы болгон. Эң таза болгон. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу мына өзү көрсөтүп кеткен. Жана биздин өзүнүн үммөтүнө дагы ошо жүрөгүн таза болуусун каалаган. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун кармаган болсок, мына ошонун жолунда, анын сүннөтүндө ушунда жүрөктүн тазалыгы бар, жүрөктүн оңолуусу бар. Баардык жакшылык анын жолунда да. Жана бул жакта мына жана эки хадис тууралуу айткан болчусу, эки хадис менен бүгүнкү сабакты бүтүрөлү. Биринчи хадис бул Анас ибн Маликтен келген хадис, радиаллаху анху. Бул Бухари Муслимде келет. Анан Анас ибн Малик айтат, 3 адам дейт. 3 бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарынын үй жагына келип дейт. Келип анын пайгамбардын ибадаттары тууралуу сурашты дейт. Ал кандай ибадат кылат деп сурашты дейт. Качан ага кабарлап бергенде, алар мындай ошол пайгамбар кылган ибадаттарды кандайдыр бир аз көрүп, өзү үчүн азыраак кылып аткандай сыяктуудай көрүп, анан айтышты. Айна нахну минан наби саллаллаху алейхи вассалам вакат гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Ал айтты, биз кантип өзүбүздү пайгамбар менен тең көрө алат элек дейт. Анткени пайгамбарга буга чейинки дагы кийинки дагы баардык күнөөлөр кечирилген да. Ал ушундай ибадат кылгандыгы өзүнө экен да. Демек биз андан да көбүрөөк аракет кылышыбыз керек экен деп тура эмес үстүнө башкан да. Ошондо бирөөсү айткан. Ама ана фа усалли лейла абадан. Бирөө айтат, мен дейт, мындан кийин ар түнүнө намаз окуймун дейт. Эч уктабаймын, түнү бою намаз окуп чыгам дейт да. Бирөөсү айтты, ва ана асуму дахр абадан вала уфтир. Мен болсо ар күнү орозо кармап жүрөм дагы, эч качан ошо оозумду ачпаймын дейт. Күнүгө ошо ар күнү болбосун, мен орозо кармай берем, жана оозумду ачпаймын дейт. Үчүнчүсү айтты, ва ана атазил ниса дейт. Мен болсо дейт, фала атазавважу абадан. Мен болсо аялдардан алыс болом дагы, эч качан үйлөнбөймүн дейт. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аларга келип айткан да. Аларга келип мынтип айтат. Антумуллази култум каза ва каза. Силер ушинтип айттыңарбы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабарлап берсе да, ушинтип 3 адам келип, ушундай сурап, анан ушинтип айтып алып кетишти дегенде, анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга мынтип айтат. Ушул силерсиңерби ушинтип айткандар дейт. Амма валлахи инни ла ахшакум лиллахи ва атқахум ла. Мен болсо дейт, мен дейт, Аллахка касам дейт. Мен деген дейт, силердин араңардагы эң Аллахтан корккон менмин дейт. Эң такыбаңармын мен дейт. Бул жактан эмне? Демек, эң Аллахтан такыба. Бардык ошо адамдардын такыба болгон бул ким? Аллахтын элчиси. Бирок дейт, лакин асуму ва уфтир. Бирок мен дейт, кээде орозо кармаймын дейт. Бирок кээде оозумду ачамын. Кээде орозо кармабаймын дейт. Ва усалли ва аркут. Кээде намаз окуймун түндө, кээде уктаймын дейт. Ва тазаввужун ниса, жана аялдарга үйлөнөмүн дейт. Анан мына ушул айткан сөзү маанилүү айтат. Фаман рагибан суннати фалейса минни. Ким менин сүннөтүмөн баш тартса, ким менин жолуман, менин сүннөтүмөн баш тарткан болсо, ал эч кандай мага тиешеси жок дейт. Анын мага эч кандай тиешеси жок дейт, субханалла. Андай экен, мына көрдүңөр, некен демек, буга чейин айтпадыкпы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул тараза сыяктуу, тараза. Анын жолуна кайсы бир нерсе туура келсе, ошол акыйкат. Анын жолуна бир нерсе карама каршы болуп кала турган болсо, ал адашуу. Мына бул 3 адам, бул 3-өө кандай көп ибадат кылабыз деген. Мына түнү бою намаз окуган жаман нерсеби? Жакшы нерсе. Орозо кармаган жаман нерсеби? Жакшы нерсе. Жана 3-үчү адам, мен аялдарга үйлөнбөймүн, өзүмдү динге жумшаймын, өзүм бардык убактымды деп айткан, бул жаман нерсе. Бул да жакшы деп ойлоп атат, туурабы? Үчөөнүн ою боюнча бул жакшы болгон. Бирок эмне? Сүннөткө ылайык эмес. Сүннөткө каршы болуп калган. Анткени бул эмне? Анткени биз билишибиз керек да. Бул канчалык көп ибадат болуп атабы, ошол маанилүү эмес. Канчалык туура болуп атат, ушунусу маанилүү. Булар көбүрөөк кылабыз деген, бирок ал маанилүү эмес. Эмне экен? Канчалык туурарак, канчалык пайгамбардын жолуна топ келет, ушул маанилүүрөөк.
Ошол эң жакшы ибарат болот. Ошол кабыл болгон ибарат болот да. Анан экинчи хадис бул жакта айта азыр окуйбуз деген. Бул дагы ушул теманы бизге дагы түшүндүрүп кете турган хадистерден кыскача эле окуп кетелик. Кичине өзү узунураак хадис. Эми бул хадисти болсо Имам ад-Дарими жана Ат-Табарани келтирет. Өзү бирок сахих хадис. Сахих экендигин Шейх Альбани, Шейх Ахмад Шакир, Хафиз аль-Хайсамилер булар тасдиктап кетишкен. Анан көптөгөн пайдалар алынат да бул хадистенчи. Эми бул хадис тууралуу мына окуп кетсек, ошол Амр ибн Салама риваят кылат. Ар бир эртемеки намаздан кийин дейт. Ар бир эртемеки намаздан кийин биз деген Абдуллах ибн Масудтун үйүнө, ошол үй жагына келип, эшигине келип, анан отурчу элек дейт. Аны күтүп отурчу элек дейт. Ал менен чогуу бирге мечитке баралы депчи. Эми бул жактан ар бир жагына токтолуп кете берели. Мындай пайдаланат да. Мына булар алымдын үйүнө келишчү экен. Алымдын үйүнө келип, умтулуп илим алганга, анан ал менен ошол мечитке бараткан убактысындагы колдонуп калалы деп. Ал мечитке баратканда биз суроолорубузду берип калалы деп мына карасар кандай. Ал эртемеки намазга барар деле анын эшигинин алдында күтүп отурчу экен аны. Күтүп отурчу экен. Анан бир күндөрдүн бир күнү алар биз отурсак дейт, бизге аларга дейт, Абу Муса аль-Ашари, бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуу сахабаларынын бири. Ал келип сурады дейт, силерге Абу Абдурахман бул Ибн Масуд силерге чыктыбы дейт. Биз айттык, жок дейт. Анда ал биз менен чогуу отуруп күтүп турду дейт. Ал чыккачак дейт. Анан ал качан чыккандан кийин дейт, бардыгыбыз ага бардык дейт. Анын жанына келсек, Абу Муса айтты дейт, Абу Абдурахман дейт, Абу Абдурахман. Мен азыр мечиттен ушундай бир нерсени көрдүм, мага жаккан жок дейт да. Мага жаккан жок. Бирок алхамдулилла ал жакшы эле дейт. Мен көргөн нерсе бул жакшы эле нерсе дейт. Анан ал сурады, Абу Муса сурайт, ал эмнени көрдүң дейт. Анан Абу Муса айтат, сен өзүң көрөсүң дейт. Бирок ошол адамдарды көрдүм дейт, мен мындай адамдар. Ушундай тегерек болуп отуруп алып, намазды күтүп отурушуп дейт. Ар бири өз колдоруна дейт, бир майда бир таштарды кармап алып отурушкан дейт да. Анан ошол ар бир кругто да, жанагы ар бир кружокто отургандар. Бир адам арасында бир адам бар эле дейт. Ал айтып жүрчү саббиху мия деп. Мисалы субханалла деп же Аллаху акбар деп 100 жолу айткыла деп бири-бирине айтып турчу экен да. Мына элестетиңер, мына тегерек болуп отуруп алышат дагы. Тегерек болуп мечиттерде отурушат, намаз күтүп атканда, жана ошондо отуруп алып, колдоруна таштарды кармап алып, анан арасында бирөө айтчу экен, 100 жолу Аллаху акбар деп айткыла дейт. Жана алар айтчу экен. Андан кийин ал 100 жолу ла иляха иллаллах деп айтчу экен, алар дагы айтчу экен. Анан 100 жолу субханалла десе, алар ошентип айтып отурчу экен да. Анан ушул нерсени айтып атпайбы мына Абу Муса? Мен ушуну көрдүм, эми жакшы эле, Аллах эскерип атышат да деп, анан бирок мага жаккан жок дейт. Анан өзү бул тууралуу чечим чыгарбай эмне кылды? Мына бул алымга, андан дагы илимдүүрөөк адамга барып атат. Биз мындан эмне пайданы алабыз? Эгерде бир нерсени биз билбей калсак, бир нерсени шектенип калсак, эмне кылыш керек? Билген адамдан барып биринчи сурап алышыбыз керек, тактап алышыбыз керек. Бул барып кимге барды? Ибн Масудка барды. Ибн Масуд бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуу сахабаларынан. Анан Ибн Масуд айтты, сен аларга эмне деп айттың ошону көргөндө дейт. Айтат, мен аларга эчке деп айткан жокмун дейт. Сенин оюңду биринчи билейин дедим дейт да. Анан ал айтат, эмнеге сен аларга дейт, өздөрүнүн ошо амалдарын санасын, ошонун күнөөлөрүн санасын деп аларга буйрук кылган жоксуң дейт. Жана алардын ошол ишти кылбаса деле, ансыз деле жакшылык иштери жок болуп кетпейт деп эмнеге аларга кепилдик берген жоксуң дейт. Жана ал менен биз чогуу ошо мечитке бардык дейт. Анан ал ошол кружоктордун ошол бир тегеректешип отургандардын бирөөсүнө бир чогулушуна келип туруп, жанына туруп, ошо турган боюнча мынтип айтты дейт. Силер эмне кылып атасыңар дейт да. Силер эмне кылып атасыңар дейт. Алар айтышат, Абу Абдурахман, эми ал Ибн Масуд улуу алым да. Анан көрүшүп эле, Абу Абдурахман дейт, биз деген бул таштар аркылуу биз санап атабыз. Адашып калбайлы депчи. Аллаху акбар дегенде, ла иляха иллаллах, субханалла дегенде, альхамдулилля дегенде адашып калбайлы деп 100 жолдон ушул таштар менен санап отурабыз дейт. Анан Ибн Масуд аларга айтат, силер аны санагандан көрүп өзүңөрдүн күнөөңөрдү санабайт белеңер дейт. Силердин жакшылык амалдарыңар боюнча дейт, күнөөңөрдү санагыла дейт. Силердин жакшы сооп иштериңер мен силерге кепилдик берем, ансыз деле алар жок болуп кетпейт, санабасаңар дейт да. Анан силерге бале болсун дейт. Бале болсун Мухаммадтын үммөтү дейт. Мына канчалык силер ошол жок кайрып кетүү, мындай адашып кетүүгө, жамандыкка канчалык силер шашылдыңар дейт. Мына дагы эле Аллахтын ошо элчисинин сахабалары силердин араңарда жүргөн болсо, анын болсо пайгамбардын анын кийими дагы эле ошо жок болуп кетелик болгон болсо, анын ич шаяктары талкаланып кетелик болгон болсо, мына эми эле силер эмне адашууга умтулуп кеттиңер дейт. Анан аларга айтат, мына силер дейт, Аллахка касам, ошо менин жаным анын колунда болгон затка ант дейт. Силер болсо Мухаммадтан дагы жакшыраак бир динди алып келдиңерби дейт. Же болбосо силер адашууга эшикти ачтыңарбы дейт. Мына ушул эки суроо эң маанилүү суроолордон болот да. Мына ар бир ошо динге бидат киргизип аткан, ар бир туура эмес жолду карманып диндеги бир туура эмес жолду киргизип аткан адамдарга мына ушул эки суроону беребиз, айтабыз. Сен ушул кылып аткан ишиң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылбаган иш да. Сен аны билип турасың.
Бул нерсени ишти пайгамбар саллаллаху алейхи кылган эмес экен. Эми сага суроо беребиз. Сенин диниң Мухаммадтын дининен жакшы динби? Сен Мухаммадтан да жакшы, Мухаммадтын жолунан да жакшы бир жолду таап алдыңбы деп айтабыз. Мына Ибн Масуд алардан ушинтип сурап атпайбы? Ал айтат, ал ооба дей турган болсо, демек адашуу, ал капыр. Анткени эмне менин жолум Мухаммадтын жолунан жакшы деген адам эмне бул? Мусулман ушинтип айтабы? Айтып айта албайт. Деп айтыш керек, жок, бул Мухаммадтын дининен жакшы дин эмес. Анда эмне? Анда деген эмне? Сенин анда демек ал сен адашууга эшикти ачканың деп айтабыз. Мына эки суроону эмне? Бул Ибн Масуд ошолорго берди. Мына биз бул суроону кимден алып жатабыз? Ибн Масудтан алып жатабыз. Ал айтат, же силер Мухаммадтан дагы турараак бир жакшыраак динди таап алдыңар, же болбосо силер адашууга эшикти ачтыңар дейт. Же болбосо адашуудасыңар. Эки нерсе, экиден башка нерсе болбойт. Экиден башка нерсе болбойт да. Үчүнчүсү жок. Эми мисалы кандай сыяктуу мына эми бидат деп айтып атканда мисал келтирип коелу. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күндөрүнүн байрамы, туулган күнүн өткөрүшөт, туурабы? Мавлид деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн байрамдашат. Эми суроо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн өзү майрамдаган беле? Өзү өткөргөн эмес, өзү майрамдаган эмес. Экинчиден, сахабалар майрамдаган беле? Сахабалар да майрамдаган эмес. Бул кийин ошо шиит фатимиттерден келген жол да. Анан бул нерседе христиандарга окшошу бар. Анткени христиандар 7-январь деп Исанын туулган күнүн майрамдашат. Эми суроо ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн майрамдап мавлид өткөрүү менен Аллахка жакындайбыз, Аллахты эскеребиз, ошо динди жеткизебиз деп ошо айтып жаткан адамдарга биз суроо беребиз. Силердин ушул жолуңар пайгамбардын жолунан да жакшы бир нерсени таап алдыңарбы деп айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну кылбагандан кийин, демек бул нерсе жакшы эмес да. Бул нерсе жакшы боло турган болсо, жакшы иш боло турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны сөзсүз кылып коет эле. Же болбосо силер анда моюнга алгыла, бул нерсе адашуу экен. Бул нерсе адашуу, же болбосо силер андан да жакшы нерсе таптар. Мына үчүнчүсү болушу мүмкүн эмес. Ошондо мына жанагы адамдар эмне деп айтышат? Ибн Масудга мынтип жооп беришет. Аллахка касам дейт, о Абу Абдурахман, Аллахка ант. Биз жакшылыктан башка эч нерсени каалаган жокпуз дейт. Мына булар да адамдар айтып жатпайбы, бидат кылган адамдар да. Биз деле жакшылык деле каалап жатабыз. Биз жамандык бир күнөө болалы деген ишибиз жок, оюбуз жок, жаман ниетибиз жок. Ниетибиз жакшы деп айтып жатат. Дегенде мына бул эмне дейт? Мына Ибн Масудтун жооп берген сөзү, мына жооп эмне деп айтат? Канча дейт жакшылыкты каалагандар дейт, ошол жакшылыкка жетпейт дейт. Жакшылыкты каалайм дегендер канча көп адамдар ошол максатына жетпейт дейт. Мына адамдын ниети жакшы болуусу эле бул жаман ишти оңдобойт. Жаман ишти туура кылбайт. Мисалы элестетсеңер, бир адам мисалы арак заводун ачты дагы, анан айтып атат, мына мен ошол арак заводдон акча табамын дагы, кийин ошол тапкан акчама кембагалдарга жардам берем десе. Мындайга макул болобузбу? Эми мына СССР эмне деп айтабыз буга? Али бизге жооп берсе, жок, мен деген ал ниетим жакшы болуп атпайбы? Мен деген бул аркылуу деген мен кийин жакшылык кылайын деп атпаймынбы? Десем эмне дейбиз? Жок, канча мына Ибн Масуддун сөзү менен жооп беребиз да, канча деген жакшылыкты кылган адамдар ошол жакшылыкка жетпейт деп. Ошондо анан бул Ибн Масуд мынтип айтат. Ал чынында дейт, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге айткан дейт. Ушундай адамдар пайда болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып атат да. Алар Куранда окушат дейт. Алар Куранда окушат, бирок ал Куран деген ошолордун кекиртегинен ылдый түшпөйт дейт. Кекиртегинен ылдый түшпөйт. Субханалла. Мына эмне карасар Куранда окушат да, демек кекиртегинен ылдый түшпөйт деген мааниси эмне? Кекиртегинен ылдый түшпөйт, тили менен эле окушат, жүрөгүнө түшпөйт деген мааниси. Ошого жараша амал кылбайт деген мааниси. Айтат, анан мына бул хадисте айтып аткан ушу сахаба айтат, Аллахка касам дейт. Ибн Масуд айтып атат, мен Аллахка касам дейт. Мен билбеймин дейт. Мүмкүн көбүнчөңү силердин ушу отургандарыңардын көбүнчөсү ошондой болуп калсачы дейт. Анан Ибн Масуд алардан ошентип таштап кетип калат, Анан ушу Амр ибн Салема, ушул хадистин рави, ошол хадисти келтирип аткан адам мынтип айтат, жана биз ушулардын көбүнчөсүн дейт, ошол терек болуп отурган адамдардын көбүнчөсүн жана Нахраван деген жерде, ошо тарыхта, ислам тарыхында бир чоң салгылашы болгон да, чоң согуш болгон. Ошондо мусулмандарга каршы тарапта болгон дейт ошолор. Мусулмандарга каршы харижиттер болгон да. Харижиттер ошол улуу сахабаларга каршы чыккан, мусулмандарды өлтүргөн коомго ошолор кошулуп кеткен дейт. Демек кандай экен, башталышы жанагындай кичинекей бидаттан башталган. Кичинекей адашуулар башталган. Бирок алар эмне деп айтып жүрүшкөн? Биздин кылган ниетибиз жакшы деп жүргөн. Мына ниети жакшы болгон болсо дагы туура эмес жолдо болгон экен. Мына ошентип отуруп, мына кийин кандай чоң адашууга кетишти да. Эми Аллах субханаху ва тааладан сурайбыз, баардыгыбызды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолунда кылган болсун, бекем кылган болсун, жана биз ошол туура жакшы үлгүнү карманып жүргөндөрдөн кылган болсун, жана ошондой эле бизден кийинкилерге дагы бизди Аллах таала жакшы үлгү кылган болсун, жана жаман үлгү болуп калуудан Аллах таала алыс кылган болсун. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.